Салам радиосында жаңылыктар. Арбаңыздар урматтуу Салам медиасынын угарманы жана көрөрманы, назарыңыздарда жаңылыктар. Аны менен мен Жорой Кубанычбек уулу тааныштырам. Милиция Кызылкыядагы базарларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кызылкыя шаардык милициясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жаңы жылга карата базарларда түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлайт. Түшүндүрүү иштеринин жүрүшүндө базардагы соодагерлерге пиротехникалык каражаттарды сатууга тыюу салынганы эскертилди. Ошондой эле кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө, алдамчылыктан сак болуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Соох-Кан-Зардалы автожолунун 3 чакырымына шагылдоо иштери жүрдү. Бул тууралуу номер 2 жол тейлөө ишканасынын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда шагылдоо иштери аталган унаа жолдун таянткыч тут участкасында жүргөн. Жумушту баштаарда номер 2 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси суу сел жеген атрыфтарды, кооптуу бурум жана көтөрүлүштөрдү аныктап, жумуш баштаары алдында кемчиликтерди жокко чыгаруу сунушталып, Соох-Кан-Зардалы автожолунун 5 чакырымындагы кооптуу аймак жокко чыгарылды деп жазылат маалыматта. Баткен шаарында муктаждарга 5 сомдон көмүр сатылууда. Баткен шаарында Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан көмүрдүн буер түрүнүн килограммы 5 сомдон сатылууда. Бул тууралуу шаардын вице-мэри Акылбек Орозов билдирет. Орозовдун маалыматына караганда арзан көмүрдү турмуш шарты оор, майыптыгы бар топтогу адамдар ала алат. Мындан сырткары шаар тургундары үчүн килограммы 8 сомдон да сатылып жатат деп айтылат маалыматта. Сиздер бүгүнкү алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин саламыңыз түз болсун.